nokta işlesingizler керек. Sizler могул жака келип, мигранттардын азыркы кезде ошол Россиянын жарандыгын алып, бул турмуштун айынан алышты. Какой-то bir сержант же bir какой-то лейтенант апарып КПЗга, обезьянкага тыкпаш үчүн байкуш кыргызым Россиянын жарандыгын алган ошол жерде. Эми ошолорду Владимир Владимирович Путиндин указы менен мобилизацияга тартып кетип атышат. Туурабы? Сиз ушул боюнча проблемаларды көтөрүшүңүз керек болчу. Ошол Россиянын жарандыгын алган киши дагы биздин түпкүлүгү, биздин бир тууганыбыз. Ал дагы мигрант болуп барып, айласынан Россиянын жарандыгын алган. Сиз ушулар боюнча маселе көтөрүшүңүз керек болчу. Могул жака келип алып, эки сөздү өкмөттү кабинет министри кылып өзгөртүп бериле дебестен. Андыктан урматтуу министр, көзүңүздү түз ачып коюңуз. Сиздин эң башкы жумушуңуз биздин талаалап жүргөн мигранттардын жашоосун бир жеңилдеткенге, ошолорду бир кайтарууга, мына азыр мобилизация болуп аткан биздин ушул мурдакы мекендештерибиз, биздин бир туугандарыбыз ошолор дагы айласыздан Россиянын жарандыгын алган. Аларды өгөйлөп, бөлүп койбостон. Мен айтып коеюн, биздин эмеге кичине шек келтирип сүйлөп койдуңуз, урматтуу Илекулу. Кое тур. Ошол биздин министрликти жанагы электронный жана Нелер кубанычыбыз? Сиз сөз бердиңизби бул кишиге? Азыр чүсүп көргөнбай, сабыр. Урматтуу неме, чын эле биз жүз көргөнбай азыр 1 минут. Урматтуу министр, мен сизге шек келтирип эмнени сүйлөдүм? Сиз айтыңызчы. Ушул жердин кыска. Эмне жалганбы ушул 1 миллион 200 миң мигрант жүргөнү? Жалганбы ушул биздин мигранттарыбыздын Россия жарандыгын алып, Украина эли менен согушка кетип атканы? Калппы? Мында чындыкты сүйлөсүңөр. Калппы силер чет элдиктерден разрешение на работага акча алынып жүргөндү? Бул болуп келип жүргөн. Эми фактыны ошол жерде комиссияң бардыгың замешин болсоң, убагы келет, кармалат, убагы келет, айтылат.